الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Туғандар, Аллах Таала бүгінгі бізден күнімізді берекелі қылсын, ибадаттарымызды қабылдап, күнәларымызды Аллахым кешіріп, ақыреттегі даражаларымызды Аллахым биік қылсын. Туғандар, бүгін біздің темамыз үй бүлөлүк жашоого тийиштүү тема ажырашуу, талак тууралуу бүгүн кыскача иншаллах кеп кылабыз. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, үй бүлө бул коомдун негизи. Ошондуктан нике эр менен аялдын ортосундагы болгон ошол келишим бүрөттү Аллах субханаху ва таала бизге буйрган. Ошол мойнуна жүктөлгөн жоопкерчиликтерди аткаруу милдетин эркек жана аял өзүнүн мойундарына алышкан. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала Кур'ан Керимде «Я айюхалладина аману ауфу бил укуд» Майда сүрөсүндө «О имандуу адамдар, келишимдерди аткаргыла» деп Аллах Таала бизге буйрук берип атат. Мына ошол үй бүлөлүк жашоо аялдын жана ошондой эле эрдин үй бүлөдөгү өздөрүнүн ар бирине жүктөлгөн милдеттенмелери бар. Эр аткарыш керек, ошол мойнуна алган жоопкерчиликти көтөрүш керек. Аял өзүнө жүктөлгөн жоопкерчилигин көтөрүш керек. Мына ошентип үй бүлө тугандар жаңы муунду келечекти пайда кыла турган мына ошол бир үй бүлө. Балдарды бир гана төрөп санын көбөйтүп койбостон ошол балдарга тарбия берүү, балдарды тарбиялоо дагы ата эненин эң чоң милдети. Биз бир гана ушул материалдык муктаждыктарын кандыруу менен гана чектелип калбашыбыз керек. Ар бир баласынан ата эне жооп берет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткандай: «Вар-раджулу ра'ин фи ахлихи ва мас'улун ан ра'иятихи». Эркек киши өзүнүн үй бүлөсүндө башчы, кол астындагыларынан жоопкер деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ошондуктан тугандар, мына ушул үй бүлөнүн бекемдиги аябай зарыл. Бекем, мына ошол үй бүлөдө бири-бирине болгон сый урмат, үй бүлөдөгү бири-бирине болгон сүйүү сезими сөзсүз түрдө мына ошол балдардын келечегине, балдардын психологиясына аябай чоң таасирин тийгизет. Келечек муунду коомчулукка кошуп аткан ошол адамдарды үй бүлө ээлери даярдап чыгарышат. Ошондуктан тугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде «Мами мавлудин» ар бир төрөлгөн наристе юладу алал фитра, таза фитрат табиат негизинде төрөлөт. Фа абавахи юхавиданихи ау юмаджисанихи ау юнассиранихи ау юмаджисаних. Аны ата энеси жөөт кылгандагы, насрони кылгандагы, от парас кылгандагы ата энеси болот. Мына ушул сөзүнөн, пайгамбарыбыздын ушул сөзүнөн дагы бизге белгилүү болгону жөөттөрдүн сапаттары Фатиха сүрөсүндө келгендей, Аллах Таала бизге мына сироталладина наамта алейхим гойрил магдуби алейхим валаддаллин деп мына ушул аятта биз дуа иретинде Аллах Тааладан кайрылып туура жол сурайбыз. Мына ошол туура жол бул жөөттөрдүн жолу эмес, Алланын каргышына калган жана ошондой эле Кудайдын хидаятынан махрум болгон насронилердин жолу эмес, билимсиз ибадат кылып адашкандар. Мына ошол адамдардын жолуна бизди салып койбогун деп биз Фатиха сүрөсүндө 5 убак намазыбызда Кудайга кайрылып дуа кылабыз. Жөөттөрдүн сапаттары булар билген нерсесин амал кылбайт. Христиандардын амалы булар билбестен ибадат кылышат. Мына ошентип чоң бир адашууга кирип кеткен. Үй бүлөнүн ичинен чыгып аткан ошол тарбия көрүп аткан балдар дагы ошол үй бүлөдөгү климатка карап келечек муун ушундай тарбияланат. Таң калыштын эч кандай кажети жок. Илгери адамдар башка эле, азыркылар башка болуп калды. Илгеркилерде сый урмат бар эле, азыркыларда андай нерсе жок болуп калды. Ошол нерсенин бардыгынын кесепети биз чоңдордун өздөрүнүн кылган жолдору, өздөрүнүн жашоодогу карманган багыттары, өздөрүнүн кечирген жашоосу ошол балдарына келечек муун болуп өтүп келе берет. Үйүндө 200 кылып жөөттөр сыяктуу кылып тарбиялайт. Ошол нерсени ошондой климатта өскөн бала ошондой болот. Яблоко далеко от яблони не падает деп баягы орустар айтмакчы. Ошол үй бүлө кандай чөйрө болсо, ошондой чөйрөдө ошондой келечек муун тарбияланат. Ошондуктан бул үй бүлө туганда бир гана ушул эркек менен аялдын гана союзу болуп чектелип калбастан, үй бүлө дегенде үй бүлөнүн ичинде мына ошол балдарга дагы эң биринчи орунда руханий азыкты жеткирүү. Мына ошол мусулмандардын мойнуна жүктөлгөн милдет. Эркек менен аялдын ортосундагы болгон мамиле эми үй бүлөнүн бекемдиги мына ошол эркек менен аялдан. Бирок тугандар,
Biz İslam Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abgadul halali ilallahi at-talaq. Allah'a jagımsız bolgon açulardan biri bul talak dedi. Mına ошол Peygamberimizin sözüne көңүл бура турган болсо, тугандар абгаду al-halal, adaldın açуусу деп, бул жерде адал деп Peygamberimiz белгилеп өтүп кетти. Бул дегени арам эмес. Эмне үчүн дегенде тугандар, мына ошондой үй бүлөлүк союз, эркек менен аялдын ортосундагы болгон мына ошол жашоо ушундай бир деңгээлге жетип калышы мүмкүн. Жашоо мүмкүн болбой калган даражага жетип калышы мүмкүн. Эркек өзүнүн милдеттерин аткарганы кадыр болбой калышы мүмкүн. Аял өзүнүн мойнуна жүктөлгөн милдеттерин аткара албай калган мына ошондой бир деңгээлге жетип калышы мүмкүн. Бул дегени бул үй бүлө мындан ары бирге жашап, бирге жашоосун улантып кетиши мүмкүн болбой калган ошондой бир абалга учураганда ислам дини бизге эмнени буйрат? Албетте, үй бүлөнү сактап калуу, үй бүлөнү бекем көңүл буруп, мына ошол үй бүлөнү сактап, келечекти ойлоп биз жашашыбыз керек. Бирок бардык карманган чараларыбыз, тутунган жолдорубуздун бардыгы тугандар эч кандай бир жакшы пайда алып келбеди. Бул үй бүлөнүн эркек менен аялдын мындан кийинки жашоосу терс көрүнүштөрдөн башка эч кандай бир жакшы натыйжа алып келбей калды. Мына ошол кезде тугандар эмне болот? Эр менен аялдын ортосундагы союз бузулат. Бул талак, ажырашуу. Албетте бул ажырашуу тугандар биринчи орунда эркекке болгон терс таасирлери болот. Эркек үчүн сөзсүз түрдө бул ажырашуу аялга болгон терс таасири болот. Ошондой эле эр менен аялдын, ата менен эненин ортосундагы келишпестиктерге эч кандай акылы жетпеген жаш балдардын жашоосуна, алардын психологиясына абдан чоң терс таасири болгон ушундай бир көрүнүштөр болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам тугандар мына ушул нерседен бизди көп эскерткен. Аял затын пайгамбарыбыз айтып атат бир хадисинде, эң жогорку кабыргасынан жаратылганын Адам алейхиссаламдын. Жана бул кабырганы түздөп баштаганда бул кабырганын түздөлбөй сынып калышын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ошол кабырганын сынганы бул талак деди. Бул ажырашуу деди. Ыймандуу үй бүлөнүн ажырашуусунан тугандар Аллах Тааланын аршы титирейт деди. Үй бүлөнүн ажырашуусу бул шайтандын, иблистин эң чоң ийгиликтүү адам затына каршы каратылган аракеттердин эң чоң ийгиликтүү иши экендигин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринен дагы биз жакшы түшүнөбүз. Эмне үчүн дегенде тугандар эр менен аялдын ажырашып кетиши, үй бүлө бузулуп кетиши, албетте бул бузулуп кетиш эч кандай бир туура чараларды көрбөстөн, ошол үй бүлөнү сактап калганы эч кандай аракеттерди көрбөстөн, жеке өздөрүнүн нафси менен аял менен эркектин ортосундагы шахваттарын шариятыбыздын өкүмдөрүнөн дагы жогору коюп, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үйрөткөн таалимдеринен дагы өздөрүнүн каалоолорун жогору туткан мына ошол адамдардын жасаган иши. Мына ошол нерседен улам үй бүлө урап баштады. Биз ислам дини тугандар батыш өлкөлөрдөгү динсиз коомдордогу адамдар сыяктуу булардын тугандар акылына, булардын жүрөктөрүнө жетпеген бир ушундай бир акыйкат бар. Булардын таң калганы эр менен аялдын эч кандай таанышпастан, бирин-бири билбестен кантип бул үй бүлө курулуп калышы мүмкүн? Кантип булар ушундай брак, никеге туруп калышы мүмкүн? Мына ошол үй бүлөнүн бузулганы, үй бүлөнүн келечекте ошол келечеги жок болушу мына ошол бирин-бири таанып билбегендиги үчүн, ушулар таанып көрбөй билбей үйлөнүп калгандан улам мына ушул разводдор, үй бүлөлөрдүн урап жаткан ошондон келип чыгат деп мына ошондой бир булар пикирди, ошондой бир точка зренияны карманышат. Ошондуктан булар аял менен эркекти көрсөң айлап, жылдап, бирин-бири изилдеп, булар моралдык жактан, ошондой эле физический жактан бири-бирине дал келеби, мас келишеби, үй бүлө курганы мүмкүнчүлүк барбы, жокпу деген ошол бирин-бири аңдымай, бирин-бири изучать этмей, изилдемей, мына ошол нерсенин үстүндө булар жылдап, мынакей свиданияларда жүргөндөр бар. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, эркек менен аялдын ортосундагы мына ошол нике байланыш
байланышы акыду никах деп коебуз. Бул нике келишими курулгандан кийин бир аз мөөнөт өткөндөн кийин ошол кыргыз элинде айтылган бир сөз бар. Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат деп. Мына ошол сүйлөшүп жүргөн жигит менен кыздын абалына көңүл бура турган болсок, мына ошол свиданияларга чыккан кезде эркек жана кыз экөөсү тең өздөрүн аябай карап, чыгардан алдын жасанып, жана ошол свиданияларда өздөрүнүн терс сапаттарын көрсөтпөгөнө аракет жасашып, бир гана жакшы жактарын көрсөткөнө аракет кылышат. Свиданияда ушундай. Эркек дагы өзүнүн укмуш экендигин, идеалдуу экендигин ошондой сүрөтүн көрсөтөт. Аял заты дагы ошондой сүрөттөрүн көрсөтөт. Ошентип бири-бирине эки жүздүү мамиле кылып жүрүп, анан үйлөнгөндөн кийин болду. Ал экөө тең максат кылып туткан нерсеси ишке ашты. Ошондуктан нике кыйылгандан кийин, жашоо, реалдуу жашоо башталгандан кийин бул экөөсүнөн тең баягы кийип жүргөн маскалары чечилип, андан соң бирин бири баягы көрсөтпөгөн өнөрлөрү анан кийин ишке ашып чыгып баштайт. Ошол жерден анан бири-бирине болгон недовольствиялар башталат. Сен андай меселең, сен мындай меселең ку деген бири-бирине болгон взаимный упректор. Мына ошол үй бүлөгү анан кийин проблемалар башталат тугандар. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала биздин шариатыбыз биз үчүн кандай бекем үй бүлө куруу жолдорун пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге айтып кеткен.